Murdadan da жазылган экен. Ошолор боюнча мен айтып берүүгө аракет кылайын. Анткени ичибизде камтылган биздин көйгөй маселебиздин бардыгы мына ушунун ичинде тегерегинде камтылып турат деп мен айтат элем. Биринчиси, Москва шаарында акыркы учурда кыргыз кафелери аябай көбөйдү. Күндүзү адал деп тамак аш берип, кечиндеси түнкү клубка айланып, спирт içimдиктери сатылат. Дискотекалар болуп, жаңжал мушташ болуп, жаш кыз уландардын бузулуусуна түздөн түз себепкер болушууда. Кафе ээлерине жана жаштарга насаат айтып кетсеңиз, деп Чыңгыз мырза таксист экен, Москвадан ушул жерден жазат. Мына ушундай бар. Аябай тойчул болуп кеттик. Анан тойчул болгон жерде куру намыс ушундай көп болуп кетти. Бирибизге бирибиз жөндөн жөн мактанган бизге адат болуп кетти. Ата-энебиз кыйналып тургандыгын, балдарыбыз жетим, тириле жетим калгандыгын эстебей туруп эле бардыгыбыз өзүбүзчө башка бирөөгө көрүнгүбүз келип кетти. Угабыз, телевизордон көрөбүз, кыргыздар мушташыптыр, бирин бири бычактаптыр, анан бирин коркутуптур, анан бирин токойго апарып таштап коюптур, анан жылаңачтап антип кетиптир, минтип кетиптир дегендерди күн алып угуп турабыз. Урматтуу бир туугандар, эгерде биз арам аралаштырсак, адалыбыздын берекеси качат. Эгер арам аралаштырып койгон болсок, биздин дуалар кабыл болбойт, тилектер кабыл болбойт. Ошондуктан келиңиздер, мына ушундай ашкана ачып, кафе ачкан учурда арам нерседен алыс кылалык. Ал жерге спирт içimдиктерин койбогонго аракет кылалык. Биз ойлойбуз, ошол арам нерсе менен, ошону менен биздин соодабыз көп болот деп. Эгер ошону киргизбей кое турган болсоңуз, эгер сиз ошону Кудай үчүн таштай турган болсоңуз, Кудай Таалам сизге өзүңүз күтпөгөн, билбеген, ойлобогон жерден ырыскын эшигин кенен кылып ачып берет. Бул Курандын убадасы. Куранда келет. Эгерде силер такыбалык кылып, Кудайдан коркуп, мен үчүн арам таштай турган болсоңор, мен силерге өзүңөр күтпөгөн, билбеген жерден махрач, эшик ачып берем дейт. Ошон үчүн Кудайга ишенген мусулман адам катарында арамдан алыс болсок, Кудай Таалам иншалла ырыскысын ачып берет.